Саламатсыздарбы, урматтуу спортчу коздору, эфирде Таймаш спорттук көрсөтүүсү. Көрсөтүүбүздү адаттагыдай эле кыргыз спортчуларынын дүйнөлүк спорт ареналарындагы мелдештеринен баштоону туура көрдүк. Жакында Таиланд мамлекетинде оор атлетика боюнча чоң эл аралык мелдеш болуп өттү. Мында кыргызстандык оор атлетчи Бактөөлөт Рыскулбеков өз салмак категориясында алтын медалды жеңип алган болсо, Рио-де-Жанейро шаарында өткөн олимпиадалык оюндардын катышуучусу Изат Артыков болсо, мына ушул эл аралык турнирде 4-чү орундун ээси болду. Белгилеп кетчү жагдай, бул эл аралык мелдештеги зачеттук эсептер 2020-жылы Токиодо өтүүчү олимпиадалык оюндарга карата жолдомо алууга чоң шарт түзүп берет. Жакында Бишкек шаарында жеңил атлетика боюнча Кыргызстандын быйылкы жылдагы кышкы чемпионаты болуп өттү. Мында Жалал Абад областынын Жөөкүлүк айымы Азиялык оюндардын күмүш медалынын ээси Гүлшанай Сатарова 1500 метр аралыкка жарышууда 1-чи орунда келип, көкүрөгүнө алтын медаль тагынды. Мындай ийгилиги менен биз албетте Жөөкүлүк айымыбыз Гүлшанай Сатарованы куттуктап өтөбүз. Ошондой эле Гүлшанай Сатарова жакында Өзбек Республикасында, ошондой эле Казакстанда өтүүчү чоң эл аралык турнирлерге учурда даярданууда. Урматтуу спорт каармандары, жакында Базар Коргон районуна караштуу Бешикжон айыл өкмөтүнүн Баймундуз айылындагы Тагай уулу Камалатындагы орто мектепте жоокер интернационалист маркум Олжобай Мамыровдун жаркын элесине арналган волейбол оюну боюнча чоң райондук мелдеш болуп өттү. Жоокер интернационалист Афган жергесинде баатырларча курман болгон Кызыл жылдыз орденинин ээси маркум Олжобай Мамыровдун жаркын элесине арналып 10-чу жолу өтүп жаткан волейбол оюну боюнча мектеп окуучулары арасындагы райондук турнирдин уюштуруучулары Баймундуз айылындагы Афган согушуна катышкан ардегер жоокерлер. Мелдеш алдынан келген коноктор Тагай уулу Камалатындагы орто мектептеги Олжобай Мамыровдун музейи менен таанышты. Согуш таласында, Афган согуш таласында өзүнүн күчүн, эрдигин, батырдыгын көрсөтүп, азыркы жаштарга бир чоң үлгү болгон. Бул азыр ошол Олжобай Мамыровдун музейинде турасыздар. Бул Олжобай Мамыров 1960-жылы 28-сентябрда Партиес колхозундагы интернационал участкасында туулган. 1967-жылы ушул номер 22 интернационал мектепке 1-чи класска окуучу болуп кабыл алынган. Ал ошол кичинесинен эле берилген тапшырманы так аткарган, зирек бала болгон. Ал 1977-жылы өзүнүн жакшы үлгүлүү жүрүш-турушу менен ийгиликтүү 10-чу класста аяктап, 1977-жылы өзүнүн эмгек жолун Базар Коргон районуна караштуу мамлекеттик камсыздоо бөлүмүндө инспектор болуп иштеген. 1978-жылы май айынан баштап ошол аскерге баргычакты, армияга барганга чейин ал ошол Ош областындагы статистикалык башкармада башкы статистик болуп иштеген. Андан кийин 1979-жылы 16-ноябрда ошол советтик армиянын кызматын өтөө максатында армияга жөнөп кетип, ошол жерде ошол окууга 1-чи күндө Закарпатьеге барып, андан кийин Лвовко 2 айлык окууга жиберилген. Окууга жиберилгенден кийин ал жерде ошол 2 айлык окууну бүткөндөн кийин сержант деген наамды алган. Сержант деген наамды алып, ал ошол Афганстанга артиллериянын аткыштары бөлүгүндө командир болуп кызмат өтөп, андан кийин 1980-жылы ошол басмачылар менен болгон согушта батырларча курман болгон. Анын жаркын элеси эч качан биздин адамдардын эч ким эч качан унутпайт. Бул ошол музейде негизинен бул Олжобай Мамыровдун биздин чоң атабыздын жакын классташтары менен, жакындары менен түшкөн сүрөттөрү жабдылган. Андан сырткары ошол ар жылы биздин ошол айылыбыздын аксакалдары жана мектеп окуучулары менен ар жылы чогулуп жыйналыштагы сүрөттөрү, анан ошол эскерүүдө ар кандай спорттук мелдештерди дагы өткөрүшкөн. Андан сырткары ошол бул Олжобай Мамыров сүрөт татып чыгарганга кызыккан, анын фотоаппараты жана формасы, медалдары менен ушул музейибизде бар. Бешикжон айыл аймагында
оған жоокерлерин 30 жылдык юбилейин тосуунун алдында турабыз. Бүгүн ушу учурдан пайдаланып өзүбүздүн жердеш агаларыбыздын баардыгын майрам менен куттуктап кетем. Биздин айыл аймагыбызда 15 алган жоокердин ветерандары бар. 4-өө өтүп кетишти. Мына бүгүн сиздер менен ошол убакта 1979 жылы өзүнүн жердеш агабыз Олжобой Мамыров өзүнүн интернационалдык милдеттерин аткарып жатып, ооган жергесинде курман болгон. 79 жылы кетип, 80 жылы 14 сентябрда курман болгон. Мына бүгүн ошол кишинин музейинде отурабыз. Эскерүү кечесин өткүзүп жатабыз. Бүгүн спорттук мелдештер өткөрүлөт. Андан сырткары ушу атайын ушу жаштарды чакырганбыз мектеп арасында. Ушу агабыздын жаркын энесине арналган волейбол боюнча турнир өтүп жатат. Бул кишини ушул күнгө чейин биз элесибиз унутпай, ар дайым ушул кишинин атына райондук турнир өткөрөбүз окуучулар арасында. Ушул кишидей болуп патриот, эл жерге кызмат кылган бир мындай патриот эл жигиттер чыксын деп жылда ушул февралдын 12-синде ушундай мектепте өткөрөбүз окуучулар арасында. Мектептин жыйындар залында Олжобой Мамыровго арналган театрлаштырылган көрсөтүү да орун алды. Уулуңуз Олжобой душман таласынан батырларча каза тапты. Уулум, кош, жайың жанаттан болсун. Кош уулум. Эл үчүн майдан танып, өз жанын берүүгө да даяр болгон. А бирок Афганистан тазим кылбай, жеңилбей, согуш оту чечилбеди. Агабыз Олжобой Мамыровдун жаркын элесине арналган ушу эскерүү программасын уюштурупсуңар. Ушу силерге рахмат. Жалпы эле мектеп жамаатына, ушу эже агайларга, окуучуларга силерге ушу ден соолук болсун. Окууну жакшы окугула, келечекте ушу Кыргыздын бир жүгүн көтөрө турган жакшы уул кыздардан болуп чоңойгула. Ар бириң өзүңүн тандаган сүйгөн кесибиңдин ээси болуп, ошого татыктуу кыргыз эли сыймыктана турган эр азамат уул кыздардан болгула. Рахмат бүгүн. Афганистанга барып служба кылып келген ушул жерде отурган афганецтердин баардыгын келе жаткан майрам менен куттуктаймын. Силерге чың ден соолук, узун өмүр, үй бүлөңөрдө бактылуу өмүр сүрүшүңөргө тилектештигимди билдирип кетем. Мына ушундай иш-чаралар волейболдук мелдеш менен жыйынтыкталды. Олжобой Мамыровдун жаркын элесине арналган турнирди өткөрүп жатабыз. Биринчиден байымыз айылына куш келипсиңер, урматтуу меймандар. Экинчиден ушу элибизде, журтубузда ар дайым тынччылык болсун, согуш болбосун, эч кандай ар дайым патриот жигиттерден болуп жүрүңүздөр. Ошо менен бирге биздин бир кичине сыйлыгыбыз бар эле, ушуну тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Жалал Абад областык ооган согушунун жана башка чыр чатактардын качууларынын ардегерлер кеңеши тарабынан ооган согушунун ардегерлерине жана үй бүлөлөрүнө жакындан жардам көрсөтүп, моралдык, материалдык жардам көрсөткөндүгү үчүн База Коргой районунун Бешикчон айыл өкмөтүндөгү номер 22 Камал Тагаев орто мектебинин директору Жалып Сыргак Тажибаевичке ыраазычылык баракчасын берип коюуга уруксат этиңиздер. Мында биринчи орунду Бешикжон айыл аймагынын мектеп окуучулары жеңип алышты. Экинчи орун Акман айыл аймагынын оюнчуларына ыйгарылса, ал эми үчүнчү орун Могол айыл аймагындагы мектеп окуучуларына ыйгарылды. Урматтуу спорт каармандары, жакында Өзбек Республикасынын борбору Ташкент шаарында Кыргызстандын жана Өзбекстандын спорттук жетекчилери жолугушуп, быйылкы жылдары, ошондой эле кийинки жылдарга дагы атайын спорттук иш-чараларды өткөрүү боюнча жоболорду бекитишти.
Бул багытта мына ушул Ташкент шаарына барып катышып келген Жалал Абад областык жаштар иштери, дене тарбия жана спорт башкармалыгынын башчысынын орун басары Замирбек Бекмурзаев биз менен ой бөлүшөт. Биздин мекеме билесиздер областтык жаштар иштери, дене тарбия спорт башкармалыгы макамына ээ. Анткени биз бүгүнкү күндө ушу областтын жаштар саясатын, спорт саясатын менен иш алып барабыз. Негизинен айтып коюш керек, бул 1-2 жылдан бери ушу Өзбекстан Республикасы менен атайын макулдашуулар болуп, биздин жетекчиликтер тарабынан биз ушу 2018 жылдын декабрь айларында да барганбыз. Ал эми ошондой эле 2019 жылдын ушу январдын 29-нан 3-февралына чейин дагы биз ушу Өзбекстан Ташкент шаарында болдук. Ал жерде биздин барган максатыбыз ушу Кыргызстан Республикасынан түштүк аймактагы Жалал Абад, Ош, Баткен областтарынан жалпы 20 жаш активисттер барды. Бул жерде барганыбыздын максатыбыз бүгүнкү күндөгү жаштарды достуулукка чакыруу, баягы аймак, чектешкен аймактагы жаштарга жакындан жардам берүү, достуулукка чакыруу, эки мамлекеттин ортосундагы ынтымакты чыңдоо максатында бардык. Ал жерде негизинен маданият, спорт, туризм, ушу жаштар саясатына багытталган атайын иш-чаралар болду. Ал жерден биздин ушу 20 жаштар барып адмен опыт кылдык. Алардын жаштары да келди. Аларды да ар кайсы өздөрүнүн областтарынан ушу жаштар комитеттеринин начальниктери, жаштар активисттери баардыгы келип ошол жерден биз баягы эки мамлекеттин ортосунда достуулукту чыңдоо максатында ушу иш-чараларга макулдашып келдик. Ал эми айтып кетиш керек, Кудай буйрса, марттын 18-inde, 19-20 числолорунда Ош шаарында жаштар форуму болот. Ошо форумга дагы Өзбекстан Республикасынын жаштары ошол жака келет. Ал жерде да эки мамлекеттин ортосундагы жаштардын ошо жаштар саясатында жүргүзгөн иштери боюнча жакшы талкуулар, ушундай иш-чара кабыл алабыз. Ошо менен биргеликте ушу чектешкен аймактагы биздин билесиздер Жалал Абад областын айтып кетсем, тиги Сузак, Нокен, Базар Коргон, Аксы, Алабука райондору менен чектешет. Бул жерде дагы биз азыр бүгүнкү күндө проекттер менен иштешип атабыз. Ошо алыскы, ошо жакынкы чектеш айыл өкмөттөрдөгү жаштарга атайын ылайыкталган проектлерди да тартуу максатында иштер жүргүзүлүп жатат да. Кудай буйрса, булар да ишке ашат. Андан сырткары жакында биздин спортсмендер дагы Өзбек мамлекетинин Ташкент шаарындагы спорттук оюндарга барып катышып келип атат. Алардын да спортсмендери биз жака келип, ушу биздин Жалал Абад областында өткөн спорт иш-чараларга байма-бай келип катышып турушат. Кудай буйрса, ойлойм, ушу эки мамлекеттин ортосундагы спорт достукту, биримдикти чыңдайт эмеспи. Кудай буйрса, ошонун аркасы менен достук, биримдикти чыңалып, жакшы иштер жүрүп жатат да бизде. Жаңы жылдан бери кандай мелдештерге катышты Жалал Абад областынын спортчулары? Эми суроону ушул жака бурсак. Мына туура айтасыз, 2019 жыл жаңырган жылдан баштап биздин спортсмендер, Жалал Абад областынын спортсмендери ушу Кыргызстандын биринчиликтери болуп атат. Грек-рим күрөшү боюнча, бокс боюнча, жеңил атлетика, ошондой эле көчө жакында мына алыш күрөшү боюнча чемпионаттары болуп өттү. Ал жерге биздин спортсмендер барып катышып атат. Мисалы грек-римден Жалал Абад областынан жакшы биздин спортсмендер барган. Ал жерден ушу 2-3 орундарды камсытып келишти. Ал эми мына бүгүн Шопоковдун турнири болуп атат, бул бокс боюнча. Ал жака да 2-3 спортсмендерибиз кеткен. Кудай буйрса, ал жерден дагы бүгүн же эртеңден результаттары чыгат, жыйынтыктары. Ал эми көчө жакында эле алыш күрөшү болду. Ал жерден алыш күрөшүндө дагы балдар, кыздар арасында болду. Бирок Жалал Абад областынын алыш боюнча күрөшүнүн курама командасы жакшы ийгиликтерге жетти. Бул жерден айтып кетиш керек, 5 спортсменибиз биринчи орунду алыптыр алыш күрөшүнөн. Кыздардан 2 весовой категория менен, ал эми калганы балдар тарабынан болду. Балдар алды. Экинчи, үчүнчү месталарды алды. Кыскасы баягы мен айтып кетишим керек, биздин спортсмендер куру калган жок. Барган жеринен өздөрүнүн күчү менен орундарга жетишип атат. Сауд Арабиясындагы жакында киши көчмөндөр оюнун өткөрөбүз деген бир чоң
урамдын алдында турушат да. Булар ушу Кыргызстандан үйрөнүп, кыргыздар бизге көчмөндөрдүн оюнун үйрөтсө экен дегенде өздөрү атайы мындай иш-чараларды түзүшүп, анан бизден делегацияны кабыл алабыз деп атат да. 1000ге жакын, 1000ден ашык деп. Бул багытта силерден дагы Жалал Абад областынан спортчулар барышабы? Барышат. Албетте, буну жакшы айтып кеттиңиз. Анткени бизде ушу Кыргызстанда республикасында ушу улуттук оюндар кийинки жылы билесиз өнүгүп жатат. Өнүгүүнүн алдында аябай көп өнүгүү жолунда болуп атат. Ошон үчүн башка мамлекеттер да бизге кызыктар. Жакында сунуш түшкөн. Ал боюнча биздин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жаштар иштери, дене тарбия спорт мамлекеттик тарабынан атайын комиссия түзүлүп, ошо боюнча Көкбөрү боюнча 2 курама команда, андан сырткары улуттук оюндарга тиешелүү бар спортсмендердин бүт списоктарын баары тең өздөрү тизмелерин түзүп атышат. Ал жакта Көкбөрүдө дагы биздин Жалал Абад областынан дагы 2 балабыз бар. Ал 2 балабыз дагы ошо курама командага кирген. Андан сырткары кол күрөш боюнча дагы биздин Канбек деген жигитибиз бар. Ал бала дагы Эсенгелди. Ал балабыз дагы азыр тизмеге кирди. Ал ошо судьялык кылуу боюнча. Андан сырткары дагы биздин саяпкерлерибиз дагы бар. Буну да айтып кетишибиз керек. Саяпкерлер азыр жорголорун, кунандарын, Аламан Байкеге чоң бүлүктөрүн бүт азыр таптап атат. Бул жагынан биздин жогорку госагентствобуз өзү бүт баарын даярдап атышат. Ал жака биздин областтан да кошулушкан. Биздин областтан дагы ал жака барышат. Кудай буйрса ал жактан дагы өздөрүнүн спортко болгон шыгын көрсөтүшөт да. Быйылкы 2019 жыл жалпы эле жанагы спорттун олимпиадалык түрлөрүнө кирген боюнча лицензиялык жыл деп койсок дагы болот да. Бул багытта кандай иштер болуп атат? Быйыл айтып кетишибиз керек. Туура 2019 жыл. Быйыл ошо лицензия алуу чоң бул бизге максат. Бул боюнча дагы жакшы иштер жүрүп атат. Кыргызстандын курама командасы бүгүнкү күндө түзүлгөн. Азыр ошо ар кайсы мамлекеттерге сборлорду өткөзүп атат. Жакында Кудай буйрса биздин бир балабыз кетти. Түгөлбаев Кайрат деген жигитибиз бүгүнкү күндө Сочиде, ошол жерде окуу сборлорун өтүп атат. Россиянын курама командасы менен бирдикте. Андан сырткары билесиздер, жеңил атлетика боюнча бизде Сатарова Гүлшай деген кызыбыз бар. Ал кызыбыз дагы даярданып атат. Андан сырткары бокста балдарыбыз бар. Грек-римдеги балдарыбыз бар. Булар да Кудай буйрса күч аракетин келишинче даярданып атат. Эми ойлойбуз, Кудай буйрса биздин Жалал Абад областына деле 2-3 лицензия болот деген азыр максатка коюп атабыз. Азыр биз болгон күч аракетибиз ушу лицензияга жумшап атабыз. Ал балдарга биринчиден билесиздер, питаниясы болуш керек, окуу машыгуу сборлорун өткөзүшүбүз керек. Ошондой эле машык турчуларга да шарттар түзүп беришибиз керек да. Ошол негизинде азыр үстүнөн иш алып жүрүп атабыз. Бул боюнча биздин мамлекеттик госагентство да түзмө-түз иштешип атат. Кудай буйрса жакшы ийгиликтер болот деген ойдобуз да. Быйыл күз айында Кыргызстандын кезектеги спартакиадасы өтөт. Бул мындайча айтканда өзүбүздүн мекенибиздин олимпиадасы да. Бул багытта кандай иштер жүрөт? Бул багытта дагы болуп атат. Негизинен туура айтасыз. 2015 жылы биздин Жалал Абад областында өткөн. Аны баарыңыздар жакшы билесиздер. Ошол жерден биз Чүй областында бергенбиз. Эстафетаны Бишкек шаарында өткөрүлөт. Ал сентябрь айына пландаштырылып атат. Ага чейин биз областтык масштабтагы спорттук иш-чараларыбыздын баарын өткөрөбүз. Тандоо турлары өтөт. Бүгүнкү күндө райондордо азыр жүрүп жатат. Райондордон экинчи этап областной болот. Анан областнойдон жеңгендерди биз ошо республикага алып чыгабыз. Бул боюнча азыр комплектование башталды. Бул жерде командалык спорттук түрлөрү бар, жеке спорттун түрлөрү бар. Ошон үчүн биз Кудай буйрса ойлойбуз, 2015 жылы Жалал Абад областы командалык эсеп менен экинчи орунду алган. Эми Кудай буйрса быйыл дагы жакшы даярдык менен барсак, мүмкүн биринчи орунду камсыз кылып калабыз деген жакшы үмүттөр бар. Кудай буйрса азыр биз баштадык. Окуу машыгуу сборлорун кылып берип атабыз. Андан сырткары могу биздин эл аралык оюндарга дагы ошо командалардын өздөрүн жиберип атабыз. Анткени баягы ар бир командалык эсеп менен ар бир оюнчу бири-бири менен ойноп көнүш керек. Бирине бири
мындайча бизде спорттук неме менен айтканда тактикасы болуш керек. Ар бир спорттун өзүнүн эрежелерине ылайык болот. Ошондуктан биз азыр эң басымды күзгүгө ошо биздин өзүңүз айтып кеттиңиз олимпиадалык оюнубузга азыр максатты чоң коюп атабыз. Анткени билесиздер, 7 областтан эң чоң област Жалал Абад областы. Бизде деген спортсмендер көп. Биздин райондорубуз башка областтарда чоң. 4 шаарыбыз бар. Кудай буйрса биз жакшы ийгиликтерге жетет деген ойдобуз да. Көптөгөн спорт күйөрмандарын кызыктырган суроо бул албетте. Биздин Жалал Абад областынын аймагында кандай спорттук мелдештер өтөт экен деген суроо турса керек да. Туура. Быйылкы ошо 2019-дун иш-чарасына ылайык мен айтып кетишим керек. Мына аз жакында 17-синен 19-уна чейин биздин волейбол боюнча ушу областтык эл аралык спорттук оюну болот. Бул жерге биз азыр койдук. Абдилла Маматов агайыбыздыкы, билесиздер, бул өмүр бою спортто ошо волейбол ойноп жүргөн. Ошо кишинин жаркын элесине арналган чоң мелдеш болот. Буну болсо биз быйыл бөлөкчөрөөк кылып койдук. Анткени мурунку жылдары бир 35 жашка чейинки балдар ойночу, жаш балдар. Быйыл буну биз атайын 45 жаштан жогору кылып, баягы жаш курамын өзгөрттүк да. Ардагерлер арасында кылалы деп. Азыр Кудай буйрса мына 17-синде старт алат. 45 жаштан жогору 7 областтан курама командалар келет. Анын ичине биздин Жалал Абад областынан да, райондордун дагы өздөрүнүн командалары келип катышат. Андан сырткары 2-3 марттарга биз кол күрөш боюнча койдук. Кол күрөш боюнча муну жакшы билесиздер. Бизде Жалал Абад областында кийинки жылдары уже кол күрөш өнүккөн. Ошондой эле ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелгендер арасында дагы биздин кол күрөшкө аябай жакшы ийгиликтерге жетишкендер да бар. Биз ошо 2-3 марттарга коюп атабыз. Областтык деңгээлде биздин ушу стадион Курманбекте болот. Бул жерде да 2 этапка бөлдүк. Бул жерде мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар дагы катышат. Баягы столдогу жүргөн адамдар дагы, туруп жанагы сокурлар, костюктор, дүлөйлөр дегенде ошо ар бир категориясына бөлүп, биз аны дагы коштук, баягы сыртта калтырбастан. Андан сырткары берки биздин өзүбүздүн спортсмендер арасында болот. Жалпы 81 медаль ойнотулат бул жерде. Ана бунун жеңгендери республикада июнда республикалык чемпионат болот. Ошо жакка барып катышышат. Ал эми жакында Кудай буйрса биз дагы ошо 4-5, 6, 7 март күндөрү Жалал Абад областынын Тел-Тор ат майданында ошо областтык биздин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Жалал Абад областынын айгарым укуктуу өкүлүнүн кубогу болот. Бул боюнча азыр биз жоболорду жазып даярдап атабыз. Бул кубокко ошо 8 район, 4 шаардан бирден команда келип, өздөрүнүн ошо жерден баягы биринчи этапта жеңген командалары келип, областтык этапка ойношот. Андан жеңген командалар өзүңүздөр билесиздер, Норус түштүк аймагы, Баткен, Ош, Жалал Абад аймагында өткөрүлөт. Ал болсо 16 мартта башталат, 21 мартка чейин. Ага чейин ошо биз тандап бир команданы, мыкты команданы алып барабыз областтын атынан. Андан ошол уткан команда Ош шаарына барып, ошо республикалык Норус майрамында ошо жерден оюн көрсөтүшөт. Ал уже чоң этап болуп калат. Кудай буйрса биз ойлойбуз. Ошо жерден курама командага да мына азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, Көкбөрү жылдан жылга өнүгүп келатпайбы? Айыл жерлериндеги спортсмендерибиз мына Көкбөрүгө аябай жакшы көңүл бөлүп, ыкчамдыгын, аттын үстүндөгү ойногондугун, баягы шайдоот, ат менен кошо жүргөн адам баласынын көп немелерин көрсөтүп атат да. Мен ошон үчүн ойлойм, Кудай буйрса баягы жылдан жылга биздин спортсмендер дагы жаңы толукталып баштайт. Анткени Көкбөрүгө дагы жаңы кызыккан, жаңы таланттуу балдар келет. Анан ошо биз Ошко барганда да мүмкүн ошо биздин курама команданын ичинен 1-2-3 мүмкүн биздин Кыргызстан курама командасына кирип калат деген чоң үмүттөбүз да. Ушундай иштер болуп атат. Урматтуу спорт күйөрмандары, ушуну менен Таймаш спорттук көрсөтүүсү аяктады. Программанын автору жана алып барган Маматкадыр Маматалиев, тасмага түшүргөн телеоператору Бекмамат Алишер уулу, монтаждаган видео инженери Самат Сатыбалдиев. Дайыма спорт менен машыгып чың ден соолукта болуңуздар, саламатта калыңыздар.